Аалам алкагына кыргыз деген түптүү элди таанытып, канаттуу чыгармалары аркылуу дүйнө калкына кыргыз турмушун, кыргыз тагдырын тааныткан Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ар кандай багыттагы иш-чаралар өтө баштады. Алардын катарында мектеп мугалимдеринин кароо сынактары, Базаркоргон районунун билим берүү кызматкерлеринин арасында жүргөн кароо сынактын жүрүшүнөн кабарчыбыз сөз кылат. Чачып жаркын жазды, мол чыгарма жараткан калемсабын. Бул сахнада бирде ырдап, бирде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кармандарынын кейпин кийип, дал ушул ирмемде сахна адамын айланып тургандар билим берүү тармагынын адистери. Алар өздөрү иштеген мектептердин атынан мында келишти. Биринчиден мөрөй талашы үчүн, экинчиден кыргыз адабиятынын алпы, кыргыз эл жазуучусу, социалдык эмгектин баатыры Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрүн айланган чыгармаларына дагы бир жолу кайрылып, аны даңаза кылуу максатын көздөшкөндөр. Райондук билим берүү бөлүмүнөн билдиришкендей, райондо 100дөн ашуун билим берүү мекемеси болсо, мындай сынакта адегенде аймактардын арасында уюштуруп жатышат. Булар райондун борбордук тарабында жайгашкан мектептерден келишкен. Кызыгы, мектептерде уюшулган өз жардам топтору мындай иш-чарада активдүүлүктөрүн көрсөтүп жатышкандыгы байкалат. Ирайым коомдук фонду бизге келгенден бери өз жардамдар тобун түзүп, жаштар өз жардам тобунда мен дагы мүчөмүн. Жаштар өз жардам тобу ар кандай социалдык иштерден сырткары маданий иш-чараларга да катышат. Бүгүнкү иш-чара Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана биз деген темада болуп жатат. Мына ошол темага байланыштуу биз дагы өзүбүздүн коллектив даярданып келип, азыр ушул конкурска кароо сынакка катышып жатабыз. Түрк элдеринин маданиятын, адабиятын даңаза кылган эл аралык Түрксой уюму быйылкы жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп кабыл алып, эл аралык мааниде ар түрдүү багытта иш-чаралар жүрүп жатат. Бул аламда көз өтсө да, чыгармалары өлбөстүккө айланып, улам жаңы табылгалар, жаңы ачылыштар болуп жаткандыгы мына ошол дүйнөлүк окурмандар, Айтматовдук мектептин чыныгы сүйөрмандары тарабынан айтылып, белгиленип жаткан кез. Бул сынакта мына ушундай жагдайларда сөзгө алынып, мурда кийин элге сиңелек окурмандарга жетелик чыгармаларын алып чыккан топторго артыкчылыктары берилип жатты. Мына бүгүнкү өтүп жаткан иш-чарабыз номер 30 Өлмөскан Атабекова мектебинде ушул биздин түзүлгөн өз жардам топторунан 3 өз жардам топтун мүчөлөрү катышып жатат. Ошо Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өтүлгөн иш-чара. Береке ÖJT жетекчиси катары биздин мектепте быйылкы жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата маданий иш-чара багытында Чыңгыз Айтматов жана биз деген конкурс сынак өткөрүп жатабыз. Мектептер арасында биз буга чейин дагы класстарда ар түрдүү сынактарды өткөрүп келгенбиз. Мындай сынак 5 тапшырма менен өткөрүлдү. Ар бир тапшырмага өзгөчө көңүл бөлүп, аны так аткарган топтордун башында Өлмөскан Атабекова атындагы орто мектептин мугалимдери турушту жана алар райондук сынакка катышууга жолдомо алышты. Андан кийинки орунга Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектеби татыктуу болду. Диана Райымжанова, Маматкадыр Маматалиев, Базаркоргон району.